Арваңыздар, жалпыңыздарға салам жолдоо менен автопортрет программасын баштайбыз. Ал эми студиябыздын бүгүнкү коногу таланттуу ырчайым, Кыргыз-Түрк Манас университетибиздин ийгиликтүү бүтүрүүчүсү, ошондой эле Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин жана Маржан тобунун солисти Эльмира Таджиева конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Эң сонун, өзүңүздөр? Биз дагы абдан жакшыбыз. Келип бергениңиз үчүн алгач ыраазычылык билдиребиз жана программанын жүрүшүндө бала чагыңыздан ушул күнгө чейинки чыгармачылыгыңыз, ийгиликтериңиз деги эле өзүңүз жөнүндө кеп кылабыз. Анда сөз баштап болсун. Балалыгыңызга айтып келели. Эльмира кайсы жакта төрөлгөн, кайсы жерден суусун ичкен? Мен болсо төрөлгөн жерим айтайынбы да, айтпайынбы да. Сыр туткан элесизби? Жок, сыр тутпай эле. Төрөлгөн жерим Тажикстанда төрөлгөнмүн. Худжант областы, Ленинабад областы, Худжант районунда төрөлгөм. Анан ошо 1 жашымдан Сүлүктүү шаарын билсеңиздер керек, Баткен областынын Сүлүктүү шаарына көчүп келип, ошол жакта чоңоюп өстүм. Демек, балалыгыңыз Сүлүктүү шаарында өттү. Сүлүктүү шаарында өттү. Эми окуучулук күндөрүңүзгө келсек, кандай окуучу элеңиз? Окуучу жакшы, активдүү, аябай иш-чараларда активдүү катышкан, шайыр, ар дайым ушундай кандай десем, шаңдуу жүргөн окуучулардын катарында уктаганмын убагында. Мектепти кандай аяктадыңыз? Анан биздин университетти тандап калдыңыз. Кантип тандап калдыңыз? Мектепти кызыл диплом алган эмесмин, албетте. 4-5ке окуганмын. Өтө сонун окуганмын десем айта албайм. Эми окуганмын да. Кыргыз-Түрк Манас университетин болсо, ошол кичинекейимден ошо аябай эң жогорку билимди берген, жана мындай шарттары дагы аябай сонун мугалимдери, эң күчтүү мугалимдер деп ошол убакта биз деген 11-класста аяктаганда университет тандап баштайсың. Ошондо эле эң биринчи эле Манас университетине токтолгом. Алардын себеби ошо Кыргыз-Түрк Манас университетинде көркөм өнөр факультети бар. Ошо көркөм өнөр факультетинде ошол убакта Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова устатым ошо декандык мансапта турган. Ошол дагы себеп болду. Себеби эң эле биринчи ошо устатымдын шакирти болуу кыялым болчу. Ошентип Кыргыз-Түрк Манас университетин тандап калганмын. Абдан жакшы. Эми студенттик кезде кандай кызыктуу күндөр өттү? Студенттик кезде аябай эле кызыктуу күндөр көп өткөн. Азыр эстей албайм деп койсоң. Бул университетте ошо иш-чаралар менен гана кызыктуу окуялар көп өттү десем болот. Себеби бул иш-чарадан бул иш-чарага чуркап, бул иш-чарадан бул иш-чарага чуркап эле ошентип университетте деле мындай активдүү студенттердин катарында уктагам. Жана ошо университетти бүтөрү менен эле ошол өзүбүздүн университетке Түрк дүйнөсү оркестри бар. Ошол оркестрдин солисткасы кылып, ошо жумушка алып калышты. Колдоо деген ушундай болот. Абдан сонун. Эми чыгармачылыкка кантип келип калгансыз? Ким түрткү болду? Кимдер кызыктырды сизге? Чыгармачылыгымдын башаты ата-энем. Себеби алар аябай ырга жакын. Чыгармачылык дүйнөгө жакын десем болот. Атам искусство университетинин бүтүрүүчүсү, сүрөтчү. Азыркы учурда ошо Сүлүктүү шаарынын балдар музыкалык мектебинде эмгектенип келет. Апам дагы ошо музыкалык мектепте иштейт. Аябай жакшы көрүшөт. Экөө тең ырдаган жакшы көрүшөт.
мындай диплому жок болсо дагы хоббиси ошо ырдоо. Демек чыгармачылыгы үй бүлөдөн экенсиздер да? Үй бүлөдөн. Абдан жакшы. Эми сиз алып барып жүргөн же болбосо сиз өнөр аркылап жүргөн салттуу музыка, фольклордук чыгармалар, элдик дастандар жөнүндө кантип кызыгып калдыңыз бул жаатта же болбосо ким жол көрсөттү, дал ушул жаатты тандасаң сага ыңгайлуу болот, ылайыктуу болот деген. Мен деген ошо Сүлүктүдө окуп жүргөн убакта, мектепте окуп жүргөн убакта эле эң биринчи ошо Сүлүктү шаардык музыкалык мектебинде комуз ийримине катышып, 5 жыл окуп, ошол жакты бүтүрүп, андан кийин ошо мектептен эле башталган десем болот. Кичинекейинден ошо устатымдын чыгармаларын угуп, жакшы көрүп, ошентип чоңойдум. Кичинекейинден эле башталган. Комуз деп калбадыкпы? Комуз. Башка кайсы аспаптарда ойной аласыз? Балким башка түрк дүйнөсүндөгү аспаптарда дегиле. Комузда эле ойной алам азырынча. Көбүнчө оркестр менен ансамблдин коштоосунда ырдап жүрөм, ошол себептен азырынча ушул комуз менен жүрөсүз. Ал эми канча тилдерди айсыз? Канча тилди ырдаймын? Өзбекче ырдаймын, азербайжанча ырдаймын, түркчө, кыргызча албетте. Кыргызча албетте. Дагы кайсы тилде ырдадым эле? Көп тилдерди эле ырдадым. Сиздер билесиздер, ошо Кыргыз Түрк Манас университети көп тилдүү университеттердин катарында. Студенттери ар мамлекеттен келип окуган студенттерибиз бар. Жана өзүм иштеген ошо Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинде билесиздер, дүйнө кыдырып жүрөт. Дүйнө кыдырып, ар бир өлкөгө барганда ошол өлкөнүн бир чыгармасын аткарып, ошол өлкөнүн кандай духун көтөрүп келебиз да, мындайча айтканда. Ошол себептен көп тилде эле ырдадым окшойт. Дал ушул өзүңүз айтып өткөн Камбаркан этно-фольклордук ансамбль жөнүндө айтып өтсөңүз, кантип ал жака кошулуп калдыңыз? Ал жака кошулуп калдым. Кыргыз Республикасынын эл артисти Рысбек Жумакунов, биздин дирижер, биздин жетекчибиз, ошол агайым Манас университетинен башталган ал деле. Манас университетинде окуп жүргөн кезде Түрк дүйнөсү оркестрин жетектейт болчу агай. Ошол жактан бул жакта концерт болобу, майрам болобу, анан чуркап эле келе калып, агай эмнени ырдайын, агай кайсырды ырдап берейин деп эле ошентип аны аябай мындай так, мындай кандай десем, көп тилде ырдайт, так деп туруп, анан өзү ошо филармонияга, ошо Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблине өзү солист кылып тандап алган. Окууну бүтөрүм менен 2 жумуштуу болуп калгам ошондо. Ставкада филармонияда болсом, бул жакта сааттык иштейм. Чет жакка чыгып калабыз деп атпайсызбы? Дал ушул учурда кандай сезимдер болот сизде? Же болбосо эсте калган окуялар болду беле? Чет жакка чыкканда эң эле биринчи мындай ток эткен нерсе тил үйрөнүп албаптырмын дейсиң. Түркияга, Азербайжанга барып келдим. Өзүмдүн мекенимде жүргөндөй эле, кенен барып келдим да. Анан кече жакында эле эмеге барып келдик, Катар мамлекетине Камбаркан менен барып келдик. Англисчеден кыйналдым. Элдер суроо узатса, айтып койсуң, мен билбейм англисче, мен билбейм, но деп койсуң. Ушунчалык мындай бытовой сөздөрдү деле билбейт экенмин англис тилинде. Ошо тил маанилүү экен, негизгиси. Тил үйрөнүш керек экен. Эми кандай сезимдер болот ырдап жатканда? Ал жакта биздин дагы чыгармаларды ырдайсыздар да? Кандай сезим болот? Башка мамлекетке чыгып ырдаганда, ошол мамлекетте жүргөн биздин кыргыз жарандарыбыз, кыргыз бир туугандарыбыз албетте келишет. Ушундай Кыргызстанды сагынышып, ушундай сонун
кол жаап ушундай колдоп коштоп турушат. Аябай дем күч берет. Жана башка мамлекеттеги элдердин биздин улуттук кийимге, улуттук аспаптарыбызга, ырларыбызга ушундай маани берип, угуп, ушундай алкоосу башкача бир сезим берет. Ал эми Маржан тобу жөнүндө сөз кыла турган болсок, ал топто кандай келип калдыңыз? Ал топтун өзгөчөлүктөрү кандай? Ал топко 2011-жыл университетке тапшырган болсом, 2013-жыл кошулдум десем болот, толугу менен. 1-жыл hazırlık окудук. Даярдоо курсун. Даярдоо курсун окуттук. Анан 1-чи курс болдум. 1-чи курс болгон убакта андай аябай такшалып, устатымдын сынынан өтүп, ошо айткан чыгармаларын жеткире аткарып, ошентип кирип калгам Маржан тобуна. Азыркы учурда Маржан тобунун кыздары ар бири өзүнүн бир орду бар, өзүнүн аябай жакшы жерлерде иштеп атышат. Ошолордун катарын толуктап калганыма сүйүнөм. Деги эле фольклордо анан Маржан тобундардаганда кандай оорчулуктар бар? Оорчулук. Же чыгармачылык баары жеңилби? Жеңил эмес. Экран аркасында көрүп турган адамдарга жеңил туюлушу мүмкүн. Жок, жеңил эмес. Үндү коюу бар. Ушул даражага жетиш үчүн көп аракет кылыш керек, эмгектениш керек. Вокалдан сабак алып, комузду так чертип. Ошо оңой нерсе жок да дүйнөдө, туурабы? Бардык нерсенин мындай өзүнүн кыйынчылыктары болот. Жана бышкан мөмөсү болот дегендей ушундай. Үндү коюу деп калбадыңызбы? Үнүңүздү канча убакытта койдуңуз? Ушундай суроо берсе турат болуш керек. Үндү университетке тапшырганда ошо 2 жыл, 3 жылдын ичинде койдум окшойт. Демек ушунчалык узун убакыт алат, Туура дыхание алуу, туура ырдоо, оозду туура ачуу, сабак өтөсүң да сахна этикалары. Ошентип окуп, баарыңыздар билгендей, Кыргыз Республикасынын эл артисти Керим Орузбаев агайымдан вокал сабак алып, ошол үнүмдү агай койгон. Азыр болсо жалпы көрөрмандарыбызга сизден жагымдуу бир музыкалык чыгарма жаңырсын. Тап берип коеюн, Көрөрмандарыбыз күтүп калышты болуш керек. Элмира кечке эле сүйлөп атат, кайсы малдар деп чыгарат. Анда эмесе Камбаркан ансамблі менен аткарып жүргөн Кытайлык кыргыздардын бактылуу болуп жашайлы деген чыгармасын аткарып берип коеюн. Бале. Алган тек кана сага жүрөгүм тепкедей кездең арын алган тек кана сага жүрөгүм тек кана сага жүрөгүм ак тилек айтып сырдаштым арулуу
Жолдық менен сыйлаштық, түйшіктін жеңіп далайын, турмуштун жолун бир бастық, түйшіктін жеңіп далайын, жашоонун жолун бир бастық. Турмуштун жашоонун жолун бир бастык. Колдоду бизди Теңирим, кош болуп турат көңүлүм, бактылуу жашай берели, балдардын тилеп өмүрүн, бактылуу жашай берели, балдардын тилеп өмүрүн. Балдардын тилеп өмүрүн, балдардын тилеп өмүрүн. Баракелде, экран аркасындагы биздин көрөрмандарыбыз дүркүрөтө кол чаап жатышса керек. Ыраазычылык билдиребиз жана биздин аягөздү уланталы. Дал ушул баягы бир канча иш жеринде иштейт экенсиз, бир канча фольклордуу ансамбльда солисттик алып жүрөсүз. Анан мага кызык болгону иш күнүңүз кандай башталат? Кантип бөлүштүрөсүз убактыңызды? Иш күнүм кадимкидей эртең менен саат 7-де турам. Кыздарымды садикке алып барам. Кыздарымды садикке алып барып коюп, түз эле филармонияга жөнөйм. Филармонияда 12-ге чейин иштеп, түшкү тыныгуу болгон убакта Манаска жөнөйм. Манас университетине келип, жумушка келип, өз милдетимди аткарып коюп, андан кийин кайра садикке жөнөйм, кыздарымды алам, тамак жасайм, уктайм. Ушинтип эле өтөт күнүм. Ушундай, э? Эле үйдө кандай кожо экенсиз? Үйгө да убактыңызды бөлөсүз да? Өтө мыкты дей албаймын, эми аракет кылам колдон келишинче. Көп жерде иштеген айымдар мени түшүнсө керек. Эми тыңдары деле бардыр, баарына жетишкен. Бирок мен идеальный аямын деп айта албаймын. Болот, чыдаса болот. Чыдаса болот, жакшы. Кыздарыңызга кандай тарбия бересиз? Кыздарыма түшүнбөй да калдым. Берип атам, жакшы эле тарбия. Убагында апам эмне эле уруша берчү, эмне эле ушинтип бир сөздү кайталай берчү деп кичинекейимде ошентип айтат болчумун. Азыр эми өзүм эле апам болуп калдым. Ай, абайла, токто, карма. Ушундай жаш балдарындай бир нерсени айтсаң, ооба деп туруп, мындай заматта унутуп калышат экен да. Ошол нерсени түшүнүп жеттим кыздарымдан эле. Бир нерсени айтасың, бир 5 мүнөт тынч болот, андан кийин кайра ызылдап башташат. Ушундай колумдан келишинче эле жакшы тарбия бергенге аракет кылып атам. Көбүнчө ошо садиктен балдардын ошо садикке барганын пайдасы көбүрөөк экен, көп нерсени үйрөнөт экен. Тамгаларды үйрөнүп, ушундай тарбия жагынан дагы үйрөнүп, өзү кийинип, чечинип, ушундай көп жакшы жактары бар экен да. Ошол себептен балдарды болушунча ийримдерге катыштырып, ошо өнүктүрүп туруш керек экен.
Жакшы. Эми азыр учурда бир топ эле кыйла тажрыйбалуу болуп калыптырсыз. Кайсы бир ырчыларга, жаш ырчыларга устат болуп жүрөсүзбү же мугалимдик кызматты көрсөтүп жатасызбы? Жок, шакирттерим жок. Себеби азырынча жетишпей жаткан учурум. Шакирттерге да өзүнчө бир убакыт бөлүш керек да. Эки жерде иштегениме байланыштуу, жана тойлордо иштегениме байланыштуу. Жетишпей элемин. Буюрса болоттур. Негизи шакиртиңиз болоюнчу деп кайрылгандар болобу? Бир шакиртим бар, болчу. Ал кыз азыркы учурда башка мамлекетте окуп жүрөт. Элнур деген Кутлу. Түрк улутунан? Жок, кыргыз эле. Элнур деген кызым бар болчу. Ошого бир аз сабак берип калгам, устатым деп айтып койсо сүйүнүп каласың, жаным десе деп. Буюрса болот, шакирттер деле болот. Убакыт кенен болгон убакта болсо керек. Дагы бир суроо бергим келип турат. Элмира Тажиева ырчы болбогондо ким болмок? Элмира Тажиева ырчы болбогондо визажист болмок. Ошо сулуулук тармагында иштемек. Демек, көбүрөөк кызыгасыз ошол жаатта. Кызыгам. Ал эми ошол жаатта баягы билим алып көрдүңүз беле? Билим алып көргөн жокмун. Андай каалоо болду, бирок мындай убакыт болгон жок. Ал эми азыркы учурда өзүңүзгө өзүңүз эле сулуулук жактан баягы кам көрө аласыз. Ооба. Визажисттерге барбайм. Съемка болсо деле чачымды деле өзүм жасап алам. Ушундай хобби десем болот да, муну деле. Кызык. Чыгармачылыктан чарчаган учурлар болобу? Болот. Аябай концерттер толуп, аябай чарчап, ушундай болгон учурда мындай бир аз эс алсам го дейсиң да. Дегенден кийин сразу жок. Антпе кесир сүйлөө, шүгүрдө деп турбаң, кайра эле шүгүр, Кудайга шүгүр. Ушинтип жумуш берип жатканыңа шүгүр. Ушундай колдоп атканыңа шүгүр деп кайра эле мындай кейип кетесиң да, кайра эле өзүңө келесиң, мотивация берип. Ушул учурда кантип эс алдырасыз өзүңүздү? Баягы чыгармачылыкка эргүү деген нерсе барго? Мен көбүнчө балдарым менен сыртка чыгып, мисалы кафелерге барып, отуруп, алардын ойногонун карап, ысык чайдан ичип, ошентип эле эргүү алам го дейм. Мындай кандай десем, мындай тамакты жакшы көрөм, өзүм аябай. Тамакты жакшы көрөм да, сонун бир тамакты жеп алып, балдарымды карап, ойногонун, ысык чайдан ичип, отуруп, ошондон эргүү алам. Ошондон баары эле түйшүктү унутуп каласыз. Карыдым окшойт да кой. Ушундай. Жакшы экен. Ал эми чыгармачылыктан эмнени таап, эмнени жоготтуңуз? Же болбосо чыгармачылыктын кандай артыкчылыктары бар сиз үчүн? Чыгармачылыктан эчтеке жоготкон жокмун. Таптым деп айта алам. Чыгармачылыктан үй бүлөмдү таптым. Балдарымды таптым. Көп аябагандай көп кандай десем, чыгармачылык инсандар менен тааныштыкты таптым, достукту таптым, курбулукту таптым. Эми чыгармачылыктан таппаган нерсең жок да. Ошо чыгармачылык дайым эле жакшылык алып келет. Чыгармачыл адамдардын көбү баягы чыгармачылыкта дос болбойт дешет экен да. Сизде ушул кандай? Чыгармачылыкта досуңуз барбы? Чыгармачылыкта бар эле досум. Эмнегедир Манастын тарбиясы бир башкача да. Манаста окуган студенттер бири-бирин көрө албаган деген касиет жок. Ар дайым мындай бири-бирине мотивация берип, давай, сен жеңесиң, сен кыласың деп ушундай мотивация берип турабыз. Ошо Манас университетинде окуп кеткен эле силер тааныган, билген Диана Салидинас, Урмат Токомбаев, Урмат Сатыбалдиев, Сырга Сагынбекова, Айзирек Абдрашитова, Жазгүл Салидинова.
Ошолордун көпчүлүгү азыркы учурда филармонияда иштеп жатат. Аябай таланттуу, аябай сонун кыздар. Сиңдилерим, курбуларым, досторум деп айта алам аларды. Ар дайым ушундай кандай десем, колдоп турат да. Кандай чыгарма жаратмайын, ушундай колдоп сонун экен деп ушундай көрө албагандыкты байкай элекмин. Может, жашыраак болуп там эле карып кеттимби деп. Ал эми баягы чыгармачылыгыңызга карай турган болсок, эстрада жаатында да ырдап калат экенсиз да. Көбүнчөсү сизге кайсынысы жүрөккө жакыныраак? Фольклордук жаатыбы же эстрада? Ортосундамын десем болот. Эстрада жаатына да аябай кызыгам, фольклорго да кызыгам. Ортосунда жүрөм да менчи. Байкасаңар, аранжировкаларымды сонун кылып жазап берген өзүм жолдошум жазайт да. Оюмдагыдай кылып сонун кылып жазап берет, а мен ырдап коём. Ошол ортосунда эле жүрөм го дейм. Азыр болсо жалпы көрөрмандарыбыз үчүн Кыргыз-Түрк Манас университетинин алдында түзүлгөн Түрк дүйнөсү оркестринин коштоосунда Элмира Тажиеванын аткаруусунда Кыргыз жери чыгармасы жаңырсын. Андан кийин биз маегибизди улантабыз. Биз менен болуңуз. Алатоо акалпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам таңды тосо кучактай ойгырларын нурга кошо улусун кыргыз жери нурдан бүткөн сулусун кыргыз жери ырдан бүткөн ысык көл жердин көркү кырлар кашы адырлар көкүрөгү токой чачы дайралар кан тамыры чокотачы себеби топчулары ар бир ташы кең жүздүү гүлденелүү кыргыз жери гүл жүздүү берекелүү кыргыз жери Yıldızlar gök betinen öçkün кезде жарык нур жер жамалын өпкөн кезде көл жалгап толар койнун ачкан кезде дили жаркын таң күлкүсүн чачкан кезде көркүнө көр кошулган кыргыз жери сезилет ата эненин меримдери улусун кыргыз жери нурдан бүткөн сулусун кыргыз жери ырдан бүткөн Ардактуу көрөрмандарыбыз, биз маегибизди улантабыз. Негизи эле ырчылыктан башка
кичинекей кезиңизде кандай кыялдарыңыз бар болчу? Ырчы болуудан башка андай башка кыялым жок болгон ырчылык болгон. Ошо төрөлгөндө эле ошо кичинекейимде аябай шок болгон экем. Анан кошуналардын дарбазасына чыгып алып туруп эле кыргырдай берчү экем да. Ошо кичинекейимден эле ошо ырчы болом деп чоңойгом. Төтө шүгүр, Кудайга шүгүр жеттим, максатыма жеттим десем болот. Ошо кичинекейимден эле ырчы болом деп чоңойгом. Башка кесип ойдо ойлонуп көргөн эмессиз. Абдан жакшы. Ал эми алдыда кандай пландарыңыз бар? Эмнелерди өзгөрткүңүз келип атат? Алдыда эми 2-3 жылга клип тартып койсок деген планыбыз болуп атат. Клип чыкса буюрса сиздер менен бөлүшөбүз албетте. Жана ошо жакшы ырларды жаздырып, ушундай мындай элдин купулуна толгон бир чыгарма жаралсак деген ниет. План болсо, жумуш. План деле жок окшойт. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жеткен экен. Сизге эркин микрофонуңузду суналы. Жалпы көрөрмандарыбызга өзүңүздүн айтылбай калган сөздөрүңүз болсо айтып өтсөңүз болот. Не дейин эми? Чоң рахмат биринчиден ушул Манас телеканалына ыраазычылык, ушундай сиздерден Манас университетинен бүтүп кеткен бүтүрүүчү кызыңыздарды колдоп, ушинтип чакырып, ушундай кыргыз элине алып барып атканыңыздар үчүн ыраазычылык. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, ар дайым кыргыз элинде жакшылыктар эле болуп тура берсин. Сизге болсо ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат эфир үчүн. Ардактуу көрөрмандарыбыз, сиздер Манас телеканалыбыздын автопортрет программасына күбө болдуңуздар. Программабыздын бүгүнкү коногу Кыргыз-Түрк Манас университетинин ийгиликтүү бүтүрүүчүсү, таланттуу ырчы айым, Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин жана Маржан тобунун солисти Эльмира Таджиева болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.